Студияда Диана Нурлан кызы, аптанын маанилүү жаңылыктары. 2023 жылдын 22 майында Ички иштер министри Улан Ниязбеков ички иштер органдарынын жетекчилерине бир катар тапшырмаларды берип, алар кынтыксыз аткарылышын талап кылды. Ал тапшырмалардын бири жайкы туристтик сезонду ийгиликтүү өткөрүү болгондуктан Ички иштер министри туристтик сезон учурунда эс алуучулардын жана туристтердин коопсуз эс алууларына шарт түзүү менен бирге коомдук коопсуздук жогорку деңгээлде камсыздалышы керектигине токтолду. Быйылкы жылга карата жайкы туристтик сезондун башталышынын алдында Ысык Көл облусуна барып, гарнизондук бөлүштүрүү иш-чарасын өткөрөбүз. Ошондуктан туристтик сезон боюнча жерлерде кандай көйгөйлөр бар экендигин кыска мөөнөттө талдап, жеринде чечүү аракеттерин көрүңүздөр. Себеби өлкөнү өнүктүрүү багыттарынын бири туризм тармагы экендигин баарыңыздар жакшы билесиздер. Коопсуздукту талаптагыдай сактоонун башкы максаты өлкөнүн туризм чөйрөсүн өнүктүрүүгө шарт түзүү болуп эсептелерин эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Эл аралык жана жергиликтүү туристтик бизнестин ортосундагы кызматтык байланышты чыңдоого, өлкөбүздүн туризм дараметин эл аралык рынокто жогорулатууга, чет элдик инвесторлордун аны менен бирге туристтердин келишин күчөтүүгө жакшы шарттарды түзүшүбүз керек, деди Улан Ниязбеков. 22 май күнү Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы ички иштер органдарында 30 жылдан ашуун кызмат өтөгөн кызматкерлерди ардактуу эс алууга узатышты. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын коомдук коопсуздук боюнча орун басары милициянын полковниги Бакыт Исраилов, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын улук инспектору милициянын полковниги Жеңишбек Ашырбаев жана коомдук коопсуздук кызматынын улук тескөөчүсү милициянын подполковниги Эрнус Орозовторду салтанаттуу түрдө ардактуу эс алууга узатышты. Салтанаттуу иш-чарага башкармалыктын башчысы Жеңишбек Жоробеков, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Курсан Камчиев, өздүк курам жана ардактуу эс алууга узатылып жаткан кызматкерлердин туугандары катышты. Башкармалыктын башчысы Жеңиш Жоробеков кызматкерлерге ийгилик каалап, өз сөзүндө бүгүн биз ардактуу эс алууга узатып жаткан кызматкерлерибиз дээрлик 30 жылдан ашуун убакыттан бери өздөрүнүн кыргыз милициясы жана элибиздин тынчтыгы үчүн ак кызмат кылганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм, деди Жеңишбек Жоробеков. Ошондой эле ардактуу эс алууга кетип жаткан кызматкерлерге баалуу өздүк курамынын атынан белектер тапшырылып, алардын жубайларына Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши тарабынан мээримдүү айым төш белгилери ыйгарылды. Салтанаттуу азем башкармалыктын кызматкерлеринин саптык жүрүшү менен аяктады. Кечээ 25 майда республикада акыркы коңкуроого арналган майрамдык иш-чаралар болуп өттү. Милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызматын улантууда. Билим берүү мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу, коомдук тартипти сактоо максатында республиканын ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы кызматтын күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өткөрүлгөн. Борбор кааладагы бардык мектептерде балдар иштери боюнча тескөөчүлөр, милициянын аймактык тескөөчүлөрү жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери кызмат өтөштү. Майрамдык иш-чараларга 2366 билим берүү уюмдарынан 200 миңге жакын бүтүрүүчүлөр катышты. Акыркы коңгуроо учурунда коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого 5000ге жакын милиция кызматкерлери жана 52 милициянын көчмө кабылдамасы жооптуу болду. Учурда өлкөдө абал туруктуу милиция кызматкерлери тартипти сактоо жана балдар коопсуздугун камсыз кылуу боюнча күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. 2023 жылдын 24 майында Бишкек шаарында 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын номер 8 шаардык милиция бөлүмүнүн салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Ачылыш аземине ички иштер министринин биринчи орун басары милициянын генерал майору Адылбек Бийбосунов, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев жана 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын номер 8 шаардык милиция бөлүмүнүн өздүк курамы катышты. Милицияга түзүлгөн жаңы шарттар ар түрдүү жагымсыз окуяларды алдын алууга, карапайым калкка ыкчам сервистик тейлөө көрсөтүүгө жакшы натыйжаларды алып келет. Кыргызстандын аймагында белгисиз адамдар өлкө жетекчилигинин атынан күмөн жараткан ойнотууларды жана акцияларды өткөрүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар келип түшүүдө. Буга байланыштуу республикада өлкөнүн жогорку жетекчилигинин өкүлдөрүнүн атынан эч кандай күмөн жараткан ойнотуулар жана акча чогултуулар өткөрүлбөгөндүгүн маалымдайбыз. Урматтуу жарандар, абийирсиз адамдардын алдамчылыгынын курмандыгы болуп калбоо үчүн сак болууга жана мындай аракеттерге ишенбөөгө чакырабыз. Чоң суммадагы сыйлыктарды сунуштаган, күмөн жараткан лотереяларга, викториналарга жана сурамжылоолорго катышпаңыз. Эскертебиз, социалдык тармактарда эч кандай лотерея жана конкурстарды өткөрбөйт. Чыгымчылдыкка алдырбоого, текшерилбеген аккаунттар боюнча күмөн жараткан лотереяларга катышуудан этият болууга, өзүңүздүн жеке маалыматтарыңызды үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого чакырабыз. Эч качан интернет аркылуу акча которбоңуз. Өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө жана досторуңузга кам көрүңүз. Ички иштер министрлиги жарандарды кыракы болууга, жоопкерчиликти жогорулатууга жана мыйзамдуулукту сактоого чакырат. Ички иштер министрлиги Диана Нурлан кызы.